Ош шаарында операция учурунда 5 жаштагы кыздын боорунан 25 эхинококк илакчасы алынды. Бул туурасында Ош облустар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Кыялбек Ташполотов билдирди. Кечээ күнү Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасына эхинококк оорусу менен жабыркаган 5 жаштагы кыз жаткырылган. Анын боорунун эки жагында 25ке жакын эхинококк илакчасы болуп, боорунун жарымынан көбү жабыркаган. Бейтаптын абалын текшерүүдөн өткөрүшүп, дарыгерлер ыкчам аракеттерди көргөн. Кыялбек Ташполотовдун айтымында азыркы мезгилде ар кандай оорулардын жайылышы аба ырайынан, тамак аштан, ичкен суудан болуп жатат. Эхинококк жугуштуу дарт, анын жаш балдардын арасында жайылып жатышы дарыгерлерди тынчсыздандырып келет. Унаа жуучу жайлар үчүн суунун баасын көтөрүү керек. Бул туурасында суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Көкүмбек Таштаналиев билдирди. Анын айтымында мамлекеттик агенттик ишке жаңы гана киришүүдө. Эми суу ресурстарын колдонуу боюнча саясатты жана планды иштеп чыгышат. Белгилей кетсек, окумуштуулардын пикири боюнча 2030 жылга карата Чүй облусунда ичүүчү суунун запасы 25%га чейин, ал эми Фергана өрөөнүндө 50%га чейин азаят. Ош шаарында логистикалык борбор пайдаланууга берилди. Бул туурасында журналисттер үчүн уюштурулган пресс-турда белгилүү болду. Логистикалык борбордун менеджери Фарус Исаевдин айтымында аталган борбор аймактарды өнүктүрүү жылына карата курулган. Ал 1000 тоннага айыл чарба продукциясын сактоого ылайыкталган. Курулуш иштери жеке инвестиция жана эл аралык USAID уюмунун колдоосу менен жүргүзүлгөн. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 118 ала качуу фактысы катталды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Улан Рыспеков Бишкекте өткөн ала качууну алдын алуу жана болтурбоо деген талкууда билдирди. Ушул жылдын 6 айында ала качуу фактысы боюнча 118 кылмыш иши козголду. Анын 94-ү кызды никеге тургузуу үчүн уурдоо, 12си никеге турууга мажбурлоо. Иштердин көбү сотко өткөн деп билдирди Рыспеков. Милициянын маалыматына караганда ала качуу айыл жергесинде көп катталат. Бүгүнкү талкууга мамлекеттик органдын өкүлдөрү, укук коргоочулар, тарыхчылар, дин таануучулар келип катышты. Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келген меймандардын Кыргызстанга кирүүсүн жеңилдетүүгө, ошондой эле инвестициялык, ишкерлик жана туризм тармактарын өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарт түзүү максатында айрым мамлекеттердин жарандарына виза берүү жеңилдетилди. Бул туурасында Тышкы иштер министрлиги билдирди. Ага ылайык Алжир, Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, Ливан, Марокко, Непал, Пакистан, Тунис, Шри-Ланка мамлекеттеринин тургундарына виза берүүнүн шарты жеңилдеди. Эми алар 1 айлык мөөнөткө чейин туристтик виза алса болот.